Бакыт Төрөбаев Санарип аймак маалыматтык тутумун ишке киргизүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Алымкадыр Бейшеналиевге карата 7 кылмыш иши козголду. Бишкекте Кыргыз-Герман бизнес форуму өтөт. Кыргызстанда жыл башынан бери 5 массалык ууланууга атталып 117 адам жабыркаган. Бишкекте коомдук транспорттун нактала эмес төлөмдөргө өтүүсү талкууланды. Кыргызстанда биринчи жолу джинсы кийимдери чыгарыла баштайт. Балбан Атабек Азизбеков Казакстандагы эл аралык мелдеште коло байгеге татыды. Күн күркүрөп, тоолорго кар түшөт. ОКМ аба ырайына байланыштуу билдирүү таратты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык тутумун ишке киргизүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Учурда бул маалыматтык тутум 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иш киргизилип иштеп жатат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде, Кыргызстандын санариптик өнүктүрүү министрлиги жана Кыргызстандын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик менен бирдикте аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн интерактивдүү социалдык картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге карата 7 кылмыш ишин козгоду. Билдирүүдө айтылгандай, 1 кылмыш иши коррупция беренеси боюнча, 2 кылмыш иши опузалап пара алуу беренеси, 4 кылмыш иши кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишим түзүү. Учурда башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы тарабынан тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн жүрүшүндө кошумча маалыматтар берилет. Белгилей кетсек, буга чейин Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Германиянын экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү федералдык министрлигинин стат катчысы Нильс Аннен менен онлайн форматында жолугушуу өткөрдү. Тараптар 13-14 июнда Бишкек шаарында өтө турган Кыргыз-Герман бизнес форумунун жана Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тең төрагалык кылган Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин 1-жыйынын маанилүүлүгүн белгилешти. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө экономикалык кызматташтыктын алкагында алдыдагы биргелешкен иштердин негизги багыттары талкууланды. Кыргызстанда жыл башынан бери 5 массалык ууланууга атталып 117 адам жабыркаган. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министрлигинин Саламаттыкты сактоо жана коопсуздук департаментинин тамак аш азыктарынын коопсуздугун көзөмөлдөө жана алиментардык оорулардын алдын алуу башкармалыгынын начальниги Азамат Имакеев билдирди. Анын айтымында, азыркы учурда массалык ууланууларды андан ары тарапташ үчүн башкармалыктын кызматкерлери жана мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөлдөө борборлорунун адистери тарабынан чоң иштер жүргүзүлүүдө. Бишкек троллейбус башкармалыгында 1-июлдан баштап коомдук транспортко нактала эмес жол акыны киргизүү боюнча башкармалыктын айдоочулары менен Тулпар ишканасынын өкүлдөрүнүн ортосунда жолугушуу өткөрүлдү. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында ишкананын жетекчиси Талант Капаров баяндама жасады. Жыйынга жалпысынан 100 айдоочу катышты. Кыргызстанда биринчи жолу джинсы кийимдери чыгарыла баштайт. Маалыматта айтылгандай, Текстиль Транс компаниясы USAIDтен 8,4 миллион сомдук заманбап жабдууларды алды. Анын жардамы менен компания өлкөдө биринчи джинсы кийим өндүрүшүн ишке киргизет жана эркектер, аялдар жана балдар үчүн түрдүү кийимдерди сунуштайт. Кыргызстандык Балбан Атабек Азизбеков Казакстанда күрөш боюнча Болот Турлыханов Кап эл аралык рейтингдик мелдеште коло медаль утту. Мелдеш 2-5 июнь күндөрү Алматы шаарында өтүп, балбандар кыз-келиндер арасында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча күч сынашууда. Азизбек 87 кг салмакта катышып, коло үчүн кармашта казакстандык Азамат Кустубаевди 6-5 эсебинде жеңип алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына караганда, үстүбүздө жылдын 3-4 июнунда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областтарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл областынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө.